Assalamu alaikum, урматтуу достор, амансыздарбы, жакшысыздарбы, жакшы жүрөсүздарбы, баардыгыңыздардын кылган ибадаттарыңыздарды Аллах Таала кабыл кылган болсун, урматтуу достор. Мен ушул жакка келип бир үлгү алдым, айымдан жакшы үлгү. Бул жерде сиздер баягы аялын сүйрөп калачкага салып жүргөн кээ бир оорукчан аялдарды көрөсүң, мисалы үчүн аялын сүйрөп жүргөн эркектерди көрөсүң. Ошол менен тескериси күйөөсүн сүйрөп коляскага салып алып сүйрөп тартып жүргөн аялдарды көрөт экенсиң. Андан кийин мисалы үчүн балдарын сүйрөп жүргөн аталарды көрөсүң, же болбосо анын тескери атасын сүйрөп жүргөн балдарды көрөт экенсиң. Бул жердечи абдан баягы адамга таасир бере турган нерсе, баягы адамга таасир бере турган жагдайлар абдан көп экен. Ошондуктан бул жакка келип ар бир адам өзүнүн баягы ой жүгүртүүсүн, салыштыруусун, илимин, парасатын иштетип өзүнө жараша сабактарды алыш керек экен да. Ошондуктан баягы күйөөсүнүн көзүнө чөп салып жаткан аялдар, мисалы үчүн же болбосо аялынын көзүнө чөп салып жаткан эркектер, мисалы үчүн ушул жерден сабак алса болот экен да. Мисалы үчүн мына карасаңыздар, мына буякта коляскада бирөө сүйрөп кетип атат, мисалы үчүн апасын, бирөө болсо күйөөсүн сүйрөп алган, бирөө болсо аялын сүйрөп алган, мисалы үчүн. Кыскасы бул жерге келсең бири-бирине болгон камкордукту көрөт экенсиң, жумшактыкты көрөсүң. Андан кийин көп жакшы нерселерди көрөт экенсиң да. Анан баягы бул жерден көп үлгүлөрдү алса болот экен да. Ар бир болгону бул жерде баягы Куранда айткандай адам өзүнүн акылын, ой жүгүртүүсүн күйгүзүш керек экен. Пам парасаты менен ойлонуп көрүш керек. Мына көрдүңүзбү, өзүбүздөгү жашоо менен бул жактагы жашоону салыштырып көрүшүбүз керек экен да. Мисалы үчүн аял күйөөсү болуп алып, жылуу болуп, мисалы үчүн ата энесин караган перзенттерди көрүп абдан үлгү алат экенсиң да. Көпчүлүгү ата энесин көтөрүп жүрөт. Мына карасаңыздар, буякта атасын мисалы үчүн сүйрөп, атасын сүйрөп кетти, мисалы үчүн кээ бирөөлөр баласын сүйрөп жүрөт, кээ бирөөлөр аялын сүйрөп жүрөт, кээ бирөөлөр күйөөсүн сүйрөп жүрөт. Кыскасы абдан сонун көрүнүш. Кудай Таалам бизге дагы ушундай жашоону үй бүлөбүздө аялыбыз менен, күйөөсү менен ушундай бири-бирибизге камкор болуп жашоону баардыгыбызга Кудай Таалам насип эткен болсун, урматтуу достор. Кыскасы бул жакка келсеңиздер, эң биринчи ыхлас деген нерсени чын жүрөктөн берүүнү күйдүрүп, андан кийин баягы ар бир нерседен сабак алыңыздар да. Ayalın suyup жүрөт, misal үчүн. Mына кыздарын сүйрөп жүрүшөт. Кыскасы мына ушундай достор, бул жака келип көптөгөн үлгүлөрдү алсаңыздар болот экен да. Кудай Таалам бизге дагы ушундай жумшактыкты, бири-бирибизге болгон камкордукту, бири-бирибизге камкордук кылууну, бири-бирибизге чын дилибизден баягы верный, ишенимдүү болууну Кудайым бардыгыбызга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.